урматтуу коноктор, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Быйыл менин келгениме 3 жыл болуп калды. Адам мурун эртеңден келип менен сүйлөшүп отуруп, эң биринчи жолу Бактабат деген жемилгени ушу Аксы районунан баштап, ушул жерден Жалал кетип, Жалалаттан Ошко кетип, Оштон баштап Баткенден баштап Бактабат деген маселени. Быйыл 3-чү жолу Абдулла Ташиевич бүт райондорду козгоп, бак боюнча дабаттуу жүргүзүп, Кыргызстан бак менен кантип өнүксө болот деген маселени Facebooktан дагы, YouTube'дан дагы, Турцияда да болсо дагы, кайсы жерде болсун баарын айтып жүрөт. Эми дабат деген сөздүн бир жакшы жери бар. Ар дайым акылына күйүп отурса, ошол мөмө берсе, ошол канчалык биздин өлө балдарыбыз жесе, ошодон чоң сооптор келсе, бар сооптор бар, ушул жерде катышкан бардыгына берет деген ойдо. Анан азыр өзүңүздөр баарыңыздар белгилүү болгондой, маалыматты Facebooktан дагы, WhatsApp'тан дагы баарына таратканбыз. Абдулла Ташиевич келди. Сиздердин Бактабат боюнча кененирээк түшүндүрөт. Андан тышкары мамлекеттик деңгээлде атайын Байдыйкан деп капу деп дагы кийин айтышкан, ошолор менен чогушуп, органикалык биздин минералдык удобрениялар жөнүндө дагы акыңыз менен Сарыев Арназар аксакал келди. Ошолор кененирээк сиздер жөнүндө Бактабат боюнча ушу бактарды кантип өткүзүп болот деген маалымат. Анда эмесе сөздү Абдулла Ташиевич сизге берейин. Анан баардык нерсенин жакшы менен баштаган болот. Сиздин келгениңизге учурдан пайдаланып бери келип калыптыр. Аксы район мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Чукатаева Чынарбүбө өз ишинде жетишкен ийгиликтер экен. Неожиданно болуп калды. Аксыда варенье, бал, Кол чаап коелу. Кийинки ардак грамота Аксы тоо балалар чарба кооперативинин мүчөсү Ахматова Чолпонкан. Кеттеби? Мен иштеп атпаймынбы? Куттуу болсун. Нече нарга чыласың? Так. Ушундай ардак грамота Назарбаев айыл аймагындагы ынтымак Аксы айыл чарба кооперативинин башчысы Тыналиев Тойгонбай. Көчеге. Аксы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын ардак грамотасы менен Жегетар айыл өкмөтүнүн мал чарбасы боюнча жетектөөчү адиси Кулманбек Ормонович. Токтойбуз. Анда баштайбыз сөз. Ассаламу алейкум. Аксы районунун багбандары. Жыл сайын өткөзүп жүргөн Бактабат семинарыбызга турабай берге келип отуруп. Мына ошол дүйнө ордунда турбагандай эле ошол баг өстүрүү да ордунда турбай, жаңы технологиялар менен өнүгүп, азыр Европада ошол 1 гектар жерге 6000ден баштап
9000'ge чейин көчөт отургузуп 1 гектардан 300 тонна алма алып жаткан кези да Европада. Мына азыр биз сунуштап аткан поликарбик орто бойлуу дарактардын мына азыркы биз багып канча жылдан бери өстүрүп жүргөн узун бойлуу высокорослый дарактардан эч кандай айырмасы жок. Ошолордун алмасы дагы, ошолордун жалбырагы, ошолордун сыртындагы баягы кыртышы бар жогу бирдей эле да. Болсо ошону биологдор иштеп туруп, боюн узун, орто бойлуу, кыска бойлуу, анан кийин эң кыска бойлуу кылып, супер карлик кылып туруп чыгарып атышат да. Эми бул эмне үчүн чыгарылып атат бул? Бул деген аз жерден көп түшүм алыш үчүн да. Аз жерден көп түшүм алып, анан аз жерден дагы көп түшүм эле алып калбастан сапаттуу түшүм алуу үчүн жасалып атат да. Мына азыркы биз сунуштап аткан дарактарды дарылоо жеңил, бутоо жеңил, буларды мөмөсүн териш жеңил. Буларды эгерде чаңдашуу керек болсо, бул не? Буларга стимуляторлор менен не воздействовать этип туруп чаңдаштырса да болот да. Ушулардын баардыгы келип туруп, ушул биздин мына айыл чарбанын өнүгүүсү үчүн атайын мына биологдордун кийлигишүүсү менен жасалган жумуштар да. Булардан эч коркпоңуздар. Мына биринчи келгенде ой коркуй бул деген ГМО экен, анан буну жеген адамдын ден соолугу жаман болот экен, анта деген, монта деген сөздөр чыгып кеткен. Анан ошого байланыштуу 2015-жылы машина менен келген көчөттөрдүн болгону 5000 сатылып, калганы обратно Польшага кеткен да. Сата албай коюшкан. 20.000 көчөт кайра артка алып кеткен. Анан ошол 2015-жылдан бери ошол биз бак дават деп, анан Борбор Азия бакпандар биримдиги деп уюм түзүп туруп, тынымсыз иш аракеттердин натыйжасында азыр элдердин бардыгынын бакка болгон түшүнүгү өзгөрүп, элдердин бардыгы бак отургузсак, биз аз жерден көп түшүм алат экенбиз дагы. Анан кийин биз дегенде мына экономикалык жактан аябай жакшы жетишет экенбиз. Мына жок дегенде 1 гектар жерден 50 тонна алма сатса болот экен. Же болбосо 1 гектар жерден мына 60-70 тонна жүзүм алса болот экен деп, кокон гиластын немеси сортовой жакшылап кокон гиластарды сатса болот экен деп туруп, элдер түшүнүк алды дагы. Азыр бардыгы ушундай интенсивдүү көчөт отургузганы аракеттерин башташты да. Мына ушул жерде мына энтузиаст болуп, мына ушул Жаныш Курбанов акем өзү канча жылдан бери ошол интенсивдүү бактарды отургузуп, ошолорду тарбиялап, ошолордон керек болсо жаңы улап, мына ушул гибридтештирип, жаңы көчөттөрдү чыгарып, ушул жерде аракети күч болуп атат. Мына ушул Жаныш Курбанов акебизге чоң ыраазычылык берип коебуз, неме айтабыз. Анан кийин ушул акимден суранат элем. Мына ушул Жаныш Курбановдун эртеге мына ушул 9-нда баштайсызбы? 9 февралда баштала турган, 7 февралда баштала турган, мына ошо аксынын ичиндеги айылдарды кыдырып өткөрө турган бак даватына бир мындай материалдык, моралдык бир көмөк көрсөтүп коесуздар. Сизге чоң ыраазычылык. Борбор Азия бакпандар биримдигинин атынан сиздин грамотаңызды жазып койгонбуз. Ала келбепмин деп мен да тапшырып. Мейли. Эми азыр мына уруксат берсеңиздер, эми мындан буягын отуруп сүйлөйүн, Эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыңар, туугандар. Базарды менен жакшы билесиңер, күнүгө базарга киресиңер. Базарга киргенде эле мөмө жемиш каяктыкы? Кытайдыкы. Же Өзбекстандыкын жеп атабыз да. Бизде канчалаган миллиондогун сотук жерлерибиз жөн эле үйдө жатат да. Мына ошол жерлерге биз эмне үчүн баг отургузбайбыз? Билесиздерби? Биз высокорослый отургузганда бу качан түшүмгө кирет дей беребиз да. Бу качан мунун немесин жейм дей беребиз да биз. Могу болсо интенсивдүү көчөттөр ушул проблеманы чечет да. Себеби дегенде булардын алмасы 2-жылы, келеси 3-жылы, өрүгү 2-жылы,
Eң uzak bергeni bu mistesi 4-cü жылы уже түшүнгө кирет. Бадам 3-cü жылы түшүнгө кирет. Сер жанагыны отургузгандан кийин мына высокорослыйды отургуздук, бир жерде турат, той болуп калды үйдө. Баягы ортодо турса эмне кыласың? Эмне кылат эле? Ал берем деп алдырып беребиз. Ал мөмө бериши, бербеши өзүбүз билебиз. Мынаяктан подсознанияда өзүбүздүн башыбызда мээбизде билебиз. Бул качан түшүм берет, кандай түшүм берет деген баягы көчөткө эмне берети, гарантиябыз жок да. Мону отургузсаңыздар, бул деген келирге түшүм берет, буга тийбе балам дейсиз. Мына ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, интенсивдүү багбанчылыкка өткүлөө, интенсив деген бул деген тездешүү, интенсивдүү болот, бар жок. Түшүм алышыңар интенсивдүү болот. Бул силер жасаган багбанчылыктан майнап чыгат. Силер жасаган багбанчылыктан силерге эмне көп киреше кирет. Мына ошон үчүн туугандар бардыгыңыздарды баг отургузууга чакырамын. Азыр болсо сөздү мына Байдыйкандын агроному Темир Абдиназар Садиевке беремин. Байдыйкан жөнүндө айтып өтө турган болсом, 2009-жылы негизделген биздин ишкана. 13 жылдан ашты, биздин негизделген ишканаларга. Биз түздөн-түз дыйкандар менен, балконлор менен иштейбиз. Себеби биздин бардык жасаган иштерибиз айчалар бизде түрдүү жерсемиктер бар. Фосфор, калий, азоттук жерсемиктердин түрлөрү бар. Андан тышкары ар түрдүү сапаттуу үйрөндөрүбүз бар. Жүгөрүнүн сапаттуу үйрөндөрү бар. Эленин жакшы үйрөндөрү бар. Арпанын жогоруда айтып кеттим. Анан жашылчаларды, анан бакча өсүмдүктөрүн, коондарылдардын уруктарын биз сатып иштейбиз. Биздин Байдыйкан дрондук кызматтарды көрсөтүп келатабыз. Ошол дрондор менен айыл чарба эгиндерин жана бактарды жарылоодо бир топ жеңил болот экен. Дрондук кызматтарды көрсөтүп келатабыз. Андан тышкары биз жылдан жылга курачыбызды жайып кеңейтип келатабыз. Былтыркы жылы биз ветеринардык адистерди дагы жумушка алып, вет препараттар менен да иштеп баштадык. Бүгүнкү күндө биздин Байдыйкан сатуу точкаларында вет препараттардын 17 түрү бар. Ошолордон балким сиздин районго дагы келип калат, байланышып алсаңыздар болот. Андан тышкары биз дагы бир жаңылык киргиздик былтыркы жылы. Мына бардыгыбыз эле ушу дыйканчылыкта, багбанчылыкта зыянкечтер биздин бак-дарактарга, өсүмдүктөрүбүзгө зыян келтирип атса, эмне кылабыз? Химикаттарды таап келтирип чачабыз, туурабы? Ошол химикаттардын туура эмес колдонгонунан, ашыкча колдонгонунан биздин өндүргөн продукцияларыбыздын сапаттары өтө начарлап, эң негизгиси адамдын ден соолугуна зыян келтире турган абалдар дагы болуп атат. Ошон үчүн ушул химиялык каражаттарды колдонууда мен эскертүү катары айтып коеюн, бул эң акыркы айла кеткендеги чара болуш керек да. Ага чейин башка ыкмалар менен каршы күрөшүшүбүз керек зыянкечтерге. Мына ошол химиядан акырындык менен алыстоо багытында биз биолабораторияны ачтык, ишке чыгарылды. Келечекте биз ушу түштүк областтардын биринде ошондой лабораторияны ачабыз деген оюбуз бар. Ал биолабораторияда эмнелер өндүрүлөт? Элде жалпы пайдалуу курт-кумурскаларды энтомофагтар деп коебуз. Ошол энтомофагтарды былтыр өндүрүп баштадык. Ошонун 2 түрүн өндүрдүк, келечекте бир 5 түрүн өндүрөбүз деген биздин максатыбыз бар. Трикограмма жана габробракон деген пайдалуу курт-кумурскаларды өстүрүп баштадык. Трикограмма жумурткасын зыянсыздандырат, ал эми габробракон куртун жок кылдырат да. Ушундай тармакты коштук. Андан тышкары трикограмма. Азыр келебиз, бияктан көрсөтөбүз. Трикограмма. Түркмөнстан, Кытай, Түркия менен иштеп атабыз. Европадан дагы 5-6 мамлекет менен иштеп атабыз. Испания, Италия, Германия жана башка. Франция менен да иштеп атабыз. Түзүлгөн продукциянын составындагы нитрат аябай көбөйүп кетет. Экинчиден топурактын структурасы бузулат, химиялык түзүлүшү дагы бузулат топурактын. Ошон үчүн эрте токтолбош керек.
Машайына менен селитранын 3 негизги айырмасы бар. Алар кайсылар? Биринчи анын катышындагы азоттун көлөмү. Машайынада 46%, селитрада 36%. Ошо менен айырмаланат. Экинчиси таасир этүү мөөнөтү. Машайынаны салдыңыз 17 күн аралыктан кийин ал таасир этип баштайт, бирок узак мезгилге чейин таасир берет. Ошон үчүн машайынаны колдонгондо сөзсүз түрдө биринчи азыктандыруудан колдонуш керек. Балдарактарга деле ошо май айында жалбырактар массалык түрдө өсүп баштаганда колдонуп койсоңуздар болот. Андан кийин кереги жок. Ал эми селитраны өсүмдүк түшүмгө кирише баштаганда же болбосо арпа буудайларыбыз богоктогон мезгилде, помидор, болгарскилер жана башка жашылчаларыбыз шаналаган мезгилде, ошол мезгилден баштап туруп салыш керек. Анан селитраны салганда аны көбүнчө дыйкандар бир эле салып коет да, ошол эң туура эмес. Аз-аздан бөлүп салыш керек селитраны. Эмне үчүн? Селитрадагы азоттун таасир этүүсү кыска мөөнөттө таасир этет, бирок кыска мөөнөт эле кармалып турат да, топуракта күч берет. Максимум 12 күндөн кийин анын күчү жоголот. Дагы өсүмдүк азотко муктаж болсо, дагы бой өсө албай жана башка болуп кыйналышы мүмкүн. Ошон үчүн аз-аздан бөлүп салыш керек. Айрыкча жашылчаларга гектарына ар бир салганда 50 килограммдан ашык салбаш керек. Селитраны. Эгерде 200 килограмм бир сезонго пландаштырсаңыз, ошону 4 бөлүп берсеңиз аябай жакшы болот. Муну ушундай кылып колдонуш керек. Анан дагы бир айырмасы, булардын составындагы азоттун суу менен жылып жүрүү касиети бар. Машайынадагы азот акырындык менен жылат, ал эми селитрадагы азот бат жылып кетет да. Суу канчалык тереңге сиңсе, ошо менен кетип калат бир бөлүгү кайнак суу менен агып чыгып кетип калат. Ошон үчүн селитраны колдонгондо сугатка дагы жакшы майлы берип сугарыш керек. Эгер тажрыйбалуу дыйкандар селитраны салгандан кийин этегине жеткирет да токтотот, кийинки күнү кандырып сугарат. Мына ошондо бүт азоттун күчүн өсүмдүк ала алат. Анан дагы бир дыйкандарыбызда бир адат пайда болуп калган. Азоттук жесемиздерди салгандан кийин бир жума 10 күнгө чейин турат да, салып коет. Ошондой кылган дыйкандар барабыз да? Бар, эмне үчүн дегенде дыйкан ойлойт, баягы топурак карайып, баягы азоттун таасири топуракка сиңип, жердин бетине чейин байкалат да. Ошондо топуракка сиңди, эми суу койсоң жакшы болот дейт да. Бирок ал мезгилде биз азоттун бир топ бөлүгүн жоготуп койгон болобуз. Себеби азот күндүн ысыгында бууланып учуп кетет. Мына биз дем алып турган абада 82,2% азоттон турат. Ошол атайын технологиянын жардамы менен азоттук жесемиздерди бизге даярдап берип атат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө азоттук жесемиздерди салгандан кийин дароо эле сууну ачыш керек. Ошондо сиз бардык азотуңуздун күчүн пайдаланып каласыз. Ал эми фосфордук жесемиздерге келе турган болсок, кийинки слайдда. Фосфордук жесемиздерден түрү көп. Ошолордон бизде негизинен амофос жесемиз колдонулат. Азоттун фосфорный удобрениянын түрүнө кирет. Бул составы азоттон жана фосфордон турат. Андан кийин нитромофос, диамофоска дегендери бар. Булар сложный удобрениялар, анын составы 3 элементтен турат: азоттон, фосфордон, калийден. Мына ушул жесемиздерди колдонсоңуздар. Анан ушул азоттук фосфордук жесемиздердин эң жакшысы суперфосфат деген. Муну баарыңыздар да билесиз, бул илгертен колдонуп келаткан жесемдик. Мына плакатта Индерама суперфосфаты деп турат. Кадимкилер биз мурда колдонуп жүргөн суперфосфаттын жакшыртылган түрү да бул. Бул эмне үчүн Индерама деген сөз кошулуп калды бул жерде? Сингапурдан келген ушу Индерама деген компания бар экен. Ошолор Өзбекстандагы Кокон шаарындагы суперфосфатка чыгарган заводду сатып алышып 19-жылы. Мына ошол жерде суперфосфаттын жакшыртылган, байытылган, элементтер менен байытылган түрүн чыгарып башташты. Мурунку жесем ошо суперфосфатка караганда бир аз кымбатыраак, бирок мунун составы аябай жакшы, 5 элементтен турат: азот, фосфор, кальций, магний жана күкүрттөн турат. Мына ушул
суперфосфатты бақтарыңыздарға, егіндеріңіздерге салсаңыздар аябай жақсы. Бақтарға күзінде дарақ ұйқыға кіргеннен кейін салыш керек. Жас дарақтарға 500 граммға шейін, чоңдорына 2 килограммға шейін арбүртіп көбетсеңіздер болады. Басы 25 сом тұрады, мұның арзан. Баққа аз еле кетеді, өте де көп кетпей. Ал эми айдоо таналарына болса, сөз түрдө күзүндө айдоонун алдынан салыш керек. Эгиндин түрүнө карап 400 килограммдан баштап 800 килограммга чейин салсаңыздар болот. Анан дагы биз futures контракт деген дагы бир контрактты киргизип атабыз. Чоң кооперативдер бар, жери көп кооперативдер, дыйкан чарбалар, жери көп дыйкандар болушу мүмкүн. Ошолордун продукциясын экспортко чыгаруу боюнча келишим түзүлүшү мүмкүн. Эгер шарттары туура келип калса сиздерге. Ошол бизден үйрөн алган, көчөт алган, жер семчилерди алган, биздин түрдүү каражаттарыбызды сатып алган дыйкандар, биз менен тыгыз иштеген дыйкандардын көп көлөмдө өндүргөн продукциясы болсо, биз сыртка сатууга жардам беришибиз мүмкүн, эгер ошондой келишим түзүлүп калса. Жогоруда бир мисал айтып өттүм, Кытайга үйлөрүнүн экспорттоого чечим болду. Ошондой контракт түзүшү мүмкүн. Мен кыскача айтайын дегеним ушул. Абдан кубанычтабыз. Залда отурасыңар, баарыңар биздин Абдыташевичти күтүп, Абдыдарганы күтүп. Мындай семинарлар негизи жакшы таасир берет экен да. Азыр көрүп атабыз, азыр аким туура айтты, сиз мындай эми систематик характерди көрөбүз мындай семинарларды. Азыр көрүп атабыз, потому что потребность бар экен. Ошондуктан Байдыхан компаниясы 13 жыл болду. Ошондой кылып, сиз уккан болсоң керек, базар коргондо, Нокиде, Сукакта чоң Байдыхан деген магазиндерибиз бар. Ал жактарында ошол дыйкандар үйрөнүп калган. Ал жакка кирсе баардык нерселер бар. Азыр сиз айткан жетишпеген нерселер ошол жакта баары эле бар. Бирок сиз азыр турмасын көтөрдүңүз. Азыр биз ошо немеде Кызылжарда биздин точкабыз бар. Ал жакта жер семчи сатылат. Бирок мына силер маселе көтөрүп атасыңар. Ошону изилдеп келдик да биз. Азыр маселе айтып атасыңар. Эми ошондо даралар, ошондой улуттар, ушундай жөнөтөбүз. Анан бир өзүңөр бир жакшы место алып берсеңер, ошол жерге магазин ачып, бир өзүңөр ишене баланы коюп берсең, биздин компанияга иштеп берет. Ал ошо биздин өкүл болуп бул жакта жүрө берет. Сиз айткан маселе боюнча баягы пробный жер иштеп көрсөк деп сиз айттыңыз. Андай маселе жер тауып, ошондой бизди телефонубузду алып калсаңар, айткыла, биз атайын ошол жерге ошол жүгөрүн беребиз, ошол өзүбүздүн дараларды беребиз. Испытательный поле болот, ошол буюрса жакшы чыккандан кийин элге айтып, рекламный поле болуп калат да. Биз андай чоң мероприятие өткөрөбүз тиги жактардачы. Бирок эмне силердики бар кичине толук жер болгондон бак болгон үчүн бул жакта андай поле кылган эмеспиз. Эми буюрса ушундай ниеттерибиз бар. Анан биз өзү Байдыхан компаниясы чоң эле компания. Азыр бул Бишкекте, Токмокто тиги глобуста эле чоң магазиндерибиз бар. Ичинде тракторлор жүрөт, ичинде кирсеңиз күрөктөн баштап, лопатадан баштап немеге чейин, тракторго чейин бар нерсе бар. Любой үйрөндөр бар. Ал жакта кирсеңер, дыйкандар кофе ичип отурат, биздин балдар кирип обслуживать этип, полный баарын кылып берет да. Мен дегенде азыр дыйканды көтөрсөм, мамлекет көтөрүлөт экен да. Биздин жетекчи дайым ушул сөз айтып келет. Биздин жетекчибиз көп таанышса керек, Акунбеков Элис Абакирович деген, ушул Жалал Абад облусунун тургуну. Базар коргондук болот. Азыр чоң магазиндер куруп, дыйкандарга жардам берип жатат. Ошондо силер жаап болбой биздин номерлерди жазып, кандай маселе болсо кайрылсаңар болот. Абдыташевич өзүнүн направленияси боюнча, бактар боюнча мына азыр жакшы немелер маалыматтар силерге берип кетет. Биз бирок үйрөндөр боюнча, тиги немелер боюнча, жер семчилер боюнча бар информация алсаңар болот. Биздин номерди алып туруп, мына азыр бүгүнкү күндө азыр биз бул жакта жүрөбүз. Жалал Абадка вагондордо чыгып атат. Карбамидде чыгып атат, свитерде чыгып атат, Өзбекстандын продукцияларын билесиңер. Анан бизде российский бар эле бар. То есть Кыргызстанга эң көп жер семчи алып кетирген бул Байдыхан компаниясы болот. Ошондуктан тартынбай кайрылып, азыр силердин номерге жазып алдык, WhatsApp группа ачылат, силерди кошобуз буюрса, ошол жактан маалымат алып турсаңар болот. Мына бизде Сыймытанов кечээ айтып кеттим, Абдыташевич деген Абдыдарга бул күчтүү агрономдор да, эми булар билет, элге жардам берейин деп жүрөт. Биз ушул кишилерди анда жетелеп, биз жаштар билбейт экенбиз. Мен дагы окуган эмесмин. Мына Абдыдарга окуган. Ушундай кишилерди жетелеп, мына силерге келип түшүндүрүп берет, качан эмне иштеген болот депчи. Элементарно биздин элдер үйрөнүп калган да, селитра берип коет, карбамид берип коет, болду, ушул менен бүтөт деп ойлойт да. Жок, андай фосфордуу удобрение бар, калий бар. Ошондуктан ушул баары немелерди колдонуп, өзүңөрдүн потребностун жапсаңар болот да. Ошондуктан бизде телефондор бар, YouTube'га кирсеңер, Байдыханда жазсаңар информация баары чыгат. Трактор боюнча айта кетти, мына Индорама суперфосфат боюнча айта кетти. Бар маалымат алсаңар болот.
Бақ отырғызуның мәнілігілі жөнінде өзіңіздер білесіңер, бақ бұл экология, экономия, бақ бұл деген таза ауа, бақ бұл деген жұмысшы орындар. Қырғызстанда 3,5 миллион гектар жер болса, ошоның 2 миллиондан ашығы құнарсыз жайыттар болып жазылып қалған. Мына ошол жерлердің азыр 500 000 гектар жерін Қырғызстан бойынша елдерге ұзақ мөөнөткө бақ отырғызууга бөлүп берип атышат. Мына Аксы районунда дагы ошондой құнарсыз жайыттарды аныктап, булар категориясын бөлүп, азыр элге сунуштап аткандар. Уже болуп атат. Анан эми жерди даярдоодо биз дайыма жерди даярдаганда кыргызча кылып эле 30га 30, 40га 40 эле казып беребиз. Орта Азия боюнча биз Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан боюнча жерди 1/1 тереңдиги 1 казыш керек экен. Эң минимум. Бул эң минимуму. Атак 1,5 га 1,5 тереңдигинде 1,5 кылып туруп, анан кийин жанагы топуракты сыртка алып чыгып туруп, жок дегенде 2 ай тургузуш керек экен. 2 ай тургандан кийин жанагы топурак күн жеткен, шамал көрөткен, кар көрөткен эгерде күзүндө жасап койсок. Мына эмеге чейин топурак бушат экен. Мына ошол бушкан топуракка биз МПК деген бар. Фосфор, калий, азот. Ошону аралаштырып туруп, кайра ордуна салып, 2 айдан 3 ай, 4-5 ай, же 1 жыл тургандан кийин, ана мына ошол топуракка көчөт отургуза турган болсок, 2 жыл, 3 жыл алдыга кетет экен өмүр сүрүүсү. Тез түшүнгө кирет, жакшы өсөт экен да. Анан кийин багы канчалык терең казгандын себеби, мына казып келатканда 40, 50, 60 сантиметрден мына столго окшогон бир плац болот экен да. Сууда өткөрбөйт экен, эмеде өткөрбөйт экен да. Бая жана келатканда немеде степ вагондо бирге келген бир киши айтат, мен 2 немеден Баткенден 2 гилас алып келдим эле, 2 жыл кодой эле өспөй туруп, анан 3-чү жылы рост берип 2 метрден өсүп кетти дегенде жанагы плацты ошол 2 жыл жарып өткөндөн кийин анан дүркүрөп өскөнү ошодон да. Ошон үчүн туугандар эч зерикпей. Бул деген дарак 13 жыл жашайт, шапталы, эң кичине баягында жашаган шапталы поликардик 13 жыл жашайт. Алма 25 жыл жашайт. Алма 25 жыл жашайт. Кокон гилас, сливалар 50 жылдан жашайт. А бадам менен мисте 100 жыл жашайт. Ошол 100 жыл бир жерде ордунда тура турган бакка силер место даярдашыңар керек. Анан ошол жерди даярдап атканда шунчалык көңүл бөлүш керек, баягы таш болбош керек. Эгерде кичинекей таш боло турган болсо, таңгадай таш боло турган болсо, тыйындай. Жанагы кокон гиластын немесе ок тамыры такалса, арка кайтарып берет, ошончо кургап кала берет кокон гилас. Түшүнүңөрбү? Таштак жерге эгилген кокон гилас 3 жыл, 4 жыл жашайт да кайра курап кала берет. Ошол себептен. Анан мына сапаттуу көчөт тандоо. Көчөттү жерден казып алып, портерге жүктөп, Баткенден же Кадамжайдан же Оштон мындайынан алып келатканда эле 4 сааттын ичинде көчөт ак тамыр чыгарып баштайт. Аппак, кичинекей ушундай 2 сантиметрлик тамыр чыгарып туруп, анан баягы көчөт азык издейт да. Азыкты таппады дегисе эле жанагы эмне 8 саатта кургап калат. Жанагы кургап калгандан кийин баягы чоң тамыр менен суу алып туруп, ичиндеги сокту өдөгө сүрүп берет дагы саратандан өтпөй кургап кала берет. Ошон үчүн көчөттү ошол местасын даярдап туруп, анан казып келип эле сразу отургузуш керек. 8 сааттын ичинде көчөт жерге берилиш керек. Мына ушуну эске алгыла. Анан көчөттү алып келип койгондон кийин кокустан алып келип алдыңарбы, балтушка деп коет. Жанагыны топуракка лайды неме сууну куюп, аябай чалып туруп, жана балтушкага салып койсоңор дагы жанагы жерге анан карневин деген дары бар. Тамырды эмне эгерде жана топуракта бир зыянкес неме боло турган болсо, вирус боло турган болсо, карневин тазалап коет. Ошо карневинди иштеткенди үйрөтсөңүздөр, ошондо жакшы өнөт көчөттөрүнө. Анан сапаттуу көчөттүн өзүнүн документи болот. Любой эле нерсенин, машинаныкындай эле, кир машинаныкындай эле, же бир телевизордукындай эле өзүнүн кичинекей документи болот. Каерден чыккан, кандай клондо, кандай подвойдо, канча убакытта баягы түшүмгө кирет, кандай температураны жакшы көрөт, перепад температура, сууну кандай ичет, баардык характеристикасы менен ар бир көчөттүн өзүнүн документи болот. Сертифицировать этип берилет да. Мына сертификат Турциядан келгендерге зеленый сертификат берилет, а Америка демеден тетиге Европадан келгендерде вне зоны о вирусной безопасности деген өзүнүн
полностью чоң перечин документи болот. Ошону менен алгыла. Түшүндүңүздөрбү? Анан поликарлык көчөттөрдүн өзүнүн биркасы болот. Биркасында майда болуп туруп, баягы характеристикасы жазылып турат. Ошону окушту үйрөнүңүздөр. Бул сапаттуу көчөт тандабасаңыздар, сапаттуу мөмөт чыгара албайсыңар. Мисалы үчүн алдыңардагы аты заты жок, эч ким тааныбаган бир көчөттү отургуздуңар, чоң бак кылып алдыңар. Жанагынын бир капитасы суу алманы берет да, эртеге баягыны чыгарып эч жака сата албайсыңар. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн бренд деп коет. Любой нерсенин өзүнүн бренди болот. Тура, мисалы үчүн азыр норка мода болуп атпайбы? Тура, барып норка тумак кийебиз. Ким чычкандын немесин кийип атат? Тура. Эч ким кийбей атат. Себеби дегенде бул бренд. Норка бул бренд. Бул норка деген сапат, узакка чыдайт. Ошон үчүн бардыгы норка кийет. Ботинка мисалы үчүн, жакшы ботинка бренд болгондой эле, мына ушул алмалардагы, немелердагы дүйнө жүзүндө брендовый болуп сатылып турат. Так, сорттандоо. Мына азыр мына ушул аксыга, же болбосо сары жайка, неме, так, Жеромини, Редшиф, Голден Делишес, Гренни Смит деген алма түшпөйт буяка. Джонатандагы, Прибаскоттагы, неме, Семирянкадагы, анан баягы Стар Крипсондагы түшпөйт. Неге? Погодасы кетип калды уже. Мурда болчу эле 20 жыл мурун, азыр болбойт. Азыр алмасы пөк болуп калат дагы. Мисалы үчүн тонун Крипсонун 10 алманы тарта турган болсоң 2 кило чыкса, будан 10 алмасы даже 1 кило чыкпайт. Себеби дегенде вес жок. Августта эле бышып калат да, баягы алманы колуңа коюп туруп, бир бассаң чачылып кетет. Структурасы жумшак. Анан кийин баягы августта уругу пышкандан кийин, баягы урук күн ысыгандан кийин, урук мен өсүшүм керек экен деп туруп, анан кийин пышкан урук өсүп баштайт дагы, алманын ортосуна карарып келет. Ошол себептен сорттандоо. Сортту тандаганда ысык жактыкын ысык жака, муздак жактыкын муздак жакка отургузулат. Макулбу? Деңиз деңгээли менен определяция этет бул. Верхний зона, средний и нижний зона болот. Так, климатты тамчылатып сугаруу менен болуш керек. Тамчылатып сугаруу менен болбой турган болсо, мынабы окумуштуулар келип изилдеп көрүп туруп, биздин дарактарыбыз эң көп суу ичкени 30% ичет экен да. 30%. Ошон үчүн баягы высокорослый алма 400 кило алма бере турган алма, ошол не 100 килога жеткизе албайт экен да алмасын. Эгерде баягы капелька койсоңор, ал деле ошондо түшүн бермей экен да. Мына азыр мына ушул поликарлык алмаларды эгесиңер, бунун немеси күчүнө киргенде, глобал мисалы үчүн 120 килограмм алма бере турган болсо, силер арык менен сугарсаңыздар, не 30 кило эле алма берип коет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кийин поликарлык отургузса, тамчылатып сугаруу койгула. Тамчылатып сугаруу менен мына ошол алдыда турган бардык дары-дармектерди ошол не суга эрип туруп, тамырга прямой бере бересиңер. Азыкты дагы, витаминди дагы бар жокто. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө мына ушул ким поликарлык бак отургуза турган болсо, ошол немени тамчылатып сугарууну койдуруңуздар. Бизде специалисттер бар, келип өздөрү коюп берет. Так, базар аныктоо. Базарды мисалы үчүн жакшы көчөт отургуза турган болсоңуздар, өздөрү келет. Мына азыр Стенлиге канча клиент бар? Стенлиге силердики венгерка. Венгерканы болгондо дагы баягы венгерканын түбүнөн чыккан, баягы дикушканы алып барып отургузар, кичинери, азыр мынча болуп калды венгерка. Венгерка өзү чоң болот эле. Азыр эми Стенлиге өтө турган мал келди. Мына Аксы району полностью Стенлиге өтө турган болсоңуздар, кагына 200 сомдон клиент бар. Кагына. Баягы суу бойдон ашып 40 сомдон клиент бар. Bunun bardığını Avstriya menен Germaniya alıp ketет. Bular budan konfet жасап атат. 14 эле конфет экен bir коробочкада. Ошол 50 евродан сатылып атат экен. Ошол Кыргызстандын сливасына иштеп койгон. Тышын шоколад, ичине орех салып туруп эле, ореховый крем салып туруп эле, ошону сатып атышат. 14 эле штук болот экен bir кичинекей коробкасына. Ошол 50 евродан сатылып атат. Ошол бизден кетет ошол бардыгы. Түшүндүңөрбү? Ушинтип өзүңөрдү отургузганда мына коллективдүү бак кылып анан ошондо базар аныкталат да. Мисалы үчүн бир карта бар, чоң 10 гектар жер. Сиз чекеси сиздики 50 сотик. Ошол 10 гектар жердин бардыгына пикир кылышыңар керек. Коңшулар сүйлөшүп, бир тосуп, бир капельный коюп, анан ошол не бөлүп аласыңар. Канча түп меники. Аныктап, бантик байлайсыңарбы, же неме кыласыңарбы, өзүңөрдүкүн бөлүп аласыңар дагы, бышкан кезде мына дарылаган кезде бирдей дарылайсыздар, бар жок арзан болот. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын.
мына ошол базар аныктоого дагы катуу көңүл бөлүңүздөр. Кийинки мына алма Red Chief, Super Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jerome Scarlet Super. Бұл алмалар деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору жакка отургузат. Мына Афлатун суусун бойлотуп отургузса болот ушу алмаларды. Мына биринчи алма Red Chief. Бұл деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору отургузат. Аябай сулуу алма. Бунун покупатели Ташкент. Канча хоть 100 000 тонна болсо дагы Ташкент алып кирип кете берет. Курсактуу алма. Холодильникте жакшы сакталат. Кийинки алма Red Chief Golden Delicious. Бул алманы больницага көп апарат экен элдер. Больницанын кайсы дүйнө жүзүндө канча больница болсо, ошонун жанында эң көп сатылган алма ушу экен. Бул не дегенде баягы радость, бакыт дарит этет экен да. Ушундай баягы ооруп аткан адамдын настроениясын көтөрөт деп туруп, ушул Golden Delicious'ты көп сатып алышат экен. Кийинки алма Granny Smith, буну мына ошо Новосибирден баштап туруп, ошо Сахалин, Камчатка полностью бир күндө 1000 тонна алма сатылса, ушуну 800 тонна ушул Granny Smith сатылат экен. Бул да железо көп экен да, тишти сактайт экен бул. Ошон үчүн көп. Анан сок жакшы чыгат экен. Бул күзүндө пишпайт бул алма. Бул холодильникте 2 ай тургандан кийин анан кийин пишат да. Анан өтө сочный болот. Будан сок көп жасайт экен да. Блендерге салып эле сок кылып ичип алышат экен. Кийинки алма Жеромени буну арабтар жакшы көрөт. 5000 тонна боло турган болсо, любой точкадан арабтар келип алып кетет. Бунун баасы $1 жогору. Так, кийинки алма Scarlet Super, бул московский алма. Москвичтер өлө жакшы көрөт дагы, бул чемпион. Немеде холодильникте жатыш боюнча чемпион. Августка чейин жата берет, эч нерсе болбойт. Буну москвичтер жакшы көрөт. Кийинки алма Галавал, бул мына ушул неме ысык жердин алмасы. Кайсыл жакта өсүшүн да айта кетпейсиз? Мына ушул жерде өсөт. Кербелде өсөт. Кызылжарда өсөт. Деңизден келген канча метрге? 600-700 боло берет. Анан деңиз деңгээлинен кимики 400 метр боло турган болсо, кийинки алма бул ушул жерде өсөт. Мына деңиз деңгээлинен 400 метрге чейинки октябрда пыша турган алма. Pink Lady деп ысыкты аябай жакшы көрөт. Канчалык ысык болсо, ошончолук жакшы пышат. Октябрда бир кар көргөзүп, анан жуласыңар. Бир кар көргөзүп, анан кийин аласыңар. Холодильниги жок эле погребте же болсо баягы муздак комнатада сактала берет. Сакталышы аябай жакшы өзү. Кийинки алма болсо, Super Chief, бул Red Chief'тин кийинки поколениясы, бул дагы деңиз деңгээлине 1200 метр жогору жакка отургузат, кышка жакшы сактала турган алма. Анан ак алмага мына Ginger Gold, бул Галавалдан 10 күн мурда пышат. 5-июлдун 5-inde уже фурага берсеңиздер болот ушу. Деңиз деңгээлин айтсаңыз. Деңиз деңгээли 600-700 метрге чейин. Мына ушул алма аябай сон, мына Коштөбө, Кызылжар, Аксынын өзүнө. Ак алма болот. Мына Галавалды көрсөттүм. Галавал менен Ginger Gold бир табакка түшөт. Той кыласыңарбы, эмне болот? Той алма деп коет дагы. Биз былтыр өзүбүздүн бактан 2022-жылы отургузулган багыбыздан түшүм саттык 110 сомдон бердик. Мында койчоого болобуз да? Болот, сом болот. Тамчылатма, бардыгы тамчылат. Жок, тамчылатмаган. Ооба, тамчылатма. Тугандар мына эшме, одон мурункусу экмек, одон мурункусу лимон. Деңиз деңгээлин айтып кой. Деңиз деңгээли 1000 метрге чейин отургузса болот. Анан лимон. Айва лимон. Лимон ушу. Анан буну намбеки деп коет. Сочный болот, жесе болот да. Лимон бу. Жесе болот. Айва лимон бу. Бардыгы. Жумшак болот. Сочный жесе болот. Анан буну кышка жакшы сакталат. Оптовый клиенти бар бунун. Азербайжандар сатат буну Москвада. 3 эле Азербайжан бала сатат да, башка эч кимге саттырбайт экен. Мына ушул айваны. Ошолор каерде мисалы үчүн 1000 тонна айва болсо, алдын ала келип акчасын төлөп туруп кетишет экен, анан бир эле требованиясы ошол органика кылып багыш керек экен. Органика кылып. Мына биз барчабыз органикада. Так. Кийинкиси гилас дагы туугандар ысык. Анан кийин
верхняя зона, нижниядан кейін средняя зона болып бөлінеді. Верхняя зонаға гиляс болбайды деп жүре береміз, гиляс жақсы болады. Суық жақтарға мына Regina Cordia деген 2 гиляс жақсы түседі. Анан ортосына Ziraat 900. Орто. Ең ортосына Ziraat 900 дегенсіңер, анан ең төмен жағына Sweetheart, Skina Lapens. Sweetheart, Skina Lapens бұл өзін-өзі чаңдаштыра тұрған сорттар. Күн батысып кеткен малда бағы Regina Cordia'nын мына азыр баткен гиляс третий воловой, соловой бір нәрселердегі болған шығар. Гүлде аябай соны болып тұр. Гүлде түшім жоқ. Неге? Себебі дегенде күн батысып кеткенде енелігі құрғап қалаттағы чаңап келгенде алар берілі. Ошол эле, башка ешқандай причинасы жоқ. Ысық жерлерге мына ошол төмөндөгү Skina, Sweetheart, Lapens'te отырғызасыңар. Анан верхний зонаға Regina, анан Cordia. Анан ортосына мына Ziraat 900'de отырғызасыңар. Ziraat 900 калибр боюнча чемпион. Қытайлар ең жақсы көрген 36 калибрді ушул чыгарып берет. Қытайлар қанша болса келіп алып кете берет, бирок объем минимум 10 фура болуш керек Қытай үчүн. Қытай келіп сіздер менен договор түзүп, сіздердің қоқон гилясыңарды алып кетиш үчүн жана мен айттым го, 10 гектарды бир картаны бир мөмө кылгылады. Ошондо келет дагы мисалы үчүн өзүңүз 50 сотикке отургузуп алсаңыз, яшик менен алып чыгып, оны неменин аксынын базарында отуруп, жана кеп алып кой 100 сомдон, 150 сомдон деп ошентип отурасыз да. Объем боло турган болсо базарды көрбөйт сиздин товарыңыз. Жабык бойдон келет, жабык бойдон сатылып кете берет. Эч ким даже аксылыктар билбейт сиздин ошол жерде багыңыз бар экенин да билбейт да. Бир клиент менен иштейсиз. Мына Жаныш акам билет, бир кытайларды ээрчип жүргөн эмесиңиздер. Баягылар 36 мамлекеттен немеден импорт кылат экен Кытайга. Кокон гиляс алып кетишет экен. 36 мамлекеттен. Атасы кокон гиляс менен иштегенине 80 жыл болуптур. Атасы 100гө чыгайын деп калган кишиге. 100гө чыгайын. Анан баласы көрсөң мендей жапжаш, немесе 75ке чыктым дейт Кытай. Ет өмүрүндө ет жеген эмес экен. Ет жебейт экен, такыр. Ошо жегени ошо тока, ошо фрукты, алма, салма, гиляс жеп эле жүрдү да. Эч тамак жебейт экен. Мына ошол Кытай айтты да, эгерде деди, Кыргызстан деди да, мына вишневая муха деген бала бар да биздечи. Баягы кокон гилястын ичине туу коет. Ол кайсы малда туйт? Баягы кокон гиляс агарып баштайт го. Ошо малда баягы ургачысынын немеси, баягы ийнеси ошого сайла турган болуп калат да. Жөнөкөй эле мындай кылып туруп эле, бир ийнени алып туруп эле, мокогураак зубочистканы мынтип сайып көрсөңөр, күнүгө текшерип көргүлөр. Өтпөйбү, значит туй элек да. Баягы тырт этип эле кирди, болду. Ай, ёлки, уже баягы вишневый муха тукум коюп баштайт дейт туруп, жанагыны фитоспорин менен обработка кылып коюш керек. Анан жерлерди дагы обработка кылыш керек. Бул чымын асмандан түшпөйт, же болсо маршрутка менен оштон келбейт ол ошол жерде болот ол. Жерден чыгат. Секен чыгат дагы. Ошол жерден чыгып аткан фазасын билип туруп, фитоспорин менен бир чачып туруп, анан кийин дарактын өзүндө бир чачып койсоңуздар, болду. Вишневый мухадан кутуласыңар дагы. Любой жака экспорт, неме импорт экспорттасак болот да. Түшүндүңүздөрбү? Мына ошон үчүн вишневая муха деген бир балай бар. Бир өтө жаман нерсе. Ошон үчүн Кытай бизден ошол гилясты албай жатат да. Так, Sweetheart, анан Skina. Skina жакшы опылитель болот. Опылитель, өтө сонун опылитель болот. Кимде баягындай эмеңер бар, гилясыңар жакшы, балким багы чаң ала албай аткандыр да. Ошо Skinаны алып келип эксеңиздер, Skina опылитель. Мощный опылитель болуп турат. Skинада жазып койгула. Мына Lapens, булар сатыла турган сорттор. Өтө сонун. Аны өрүк туугандар, өрүктү мына Жаныш акам кара суудабы? Же кара жыгачта эктиңизби? Кара сууда. Кара сууда эгип, мына Приция деген бизден өрүктү алып туруп, былтыр түшүмүн көрүптүр. Экинчи жылы түшүмгө кирдиби? 22 алдым, 23 мөмө берди да. 23 мөмө берди, Приция. Мына ошол Приция деген өрүк бар, эрте пыша турган 25 апрелде лейлекте пышат. Бу жерде бир 5 майда пышса керек деп ойлойм. 5 майда 15-inde пышты. Кара сууда 15-inde, значит, аксын жерде 10 күн мурун пышат. Коштөбөдө вообще өзүнүн планында пышат да. 25 апрель күнү пышат турган фазасы. Мына кийинкиси Рубиста, бул дагы эрте пышар. Кийинкиси Магадор, кийинкиси Микадо. Бул Халил оглу куруй турган сорт.
Түрктөр буну Европага берет. Кийинки сорту Вандеркот, бул дагы эрте пышак. Бул Юнусбей, бул кургайт, бул Кабашы, бул дагы кургайт. Үч кургай турган сорттор бар, баягы сухан өрүккө окшоп, өзүнүн шагында куруй турган өрүктөр бул дагы. Өтө каттуу өрүк болот. Кургагандан кийин анан жакшы сатылат. Анан буну шагында кургатканда баасы түшөт. Кагынын баасы 2-3 доллар түшүп кетет. Буну жерге алып туруп, жанагыны 1-2 күн жайгандан кийин немес багында сөгүн сыгып таштап туруп, баргек кылып туруп кургатсаңар, буну жакшы алат. Буну баткендиктер өздөштүрүп атат. Аябай жакшы кетет мына өрүк. Априция, Рубиста, Магадор, Микадо, Вандеркот деген өрүктөр, булар эрте пышап тургандар. Кимин жери мына ушул границага жакын болсо, Өзбекстанга жакын болсо, мына ушул өрүктөрдү алып эгип, эрте сатканы болот. Былтыр биздин балдарыбызга бизден баткендиктер алып 30-40 сотиктен кылып туруп, багында бир жоролор эккен экен, жанагылардыкы бир фурага жеткенде, келип 150 сомдон сураганда бербей коюшуп, жанагылар жүктөп алып барып туруп, Бишкектин базарында 250 сомдон сатышты да. Эң биринчи болуп ошол Лейлекте 25 апрелде пышак. Мына ушул өрүктөргө көңүл бөлгүлө. Анан бизде шабдалынын дүйнө жүзүндө эң сатыла турган жакшы сортторун алганбыз Royal Extreme 486 деген. Мына Royal Glory бул нектарин, кийинкиси болсо түктүү шабдалы Glockhaven, Sweet Lady нектарин, сонун нектарин, Extreme Global бул дагы нектарин. Анан эң акыркысы Extreme 486 бул күзүндөсү октябрда пышак. Октябрда кимин жери салкыныраак жер болсо, бул кечирээк гүлдөйт дагы. Анан буну өзгөндүктөр азыр тоо тараптагы Зергер, Мырзаки, мына өзгөндүн тоо тарабындагы балдар азыр ушуну катты өздөштүрдү дагы. Азыр ушулар Ташкентке 120 сомдон оптун берип атышат. Октябрдын башында пышат бул. Октябрдын башында пышып, эгерде карпар болбой турган болсо, октябрдын 15-ине чейин өзүнүн немесинде бутагында тура берет. Эч нерсе болбойт. Мына кимде ушундай бираз нижний эмес, баягында нижний эмес, средний, анан высший менен ортосундагы мындай полоса болсо, ушуну эккиле. Өзгөндүкүндөй погода болсо эле сонун болот экен. 2 жолу дарыланат экен, куртуна. Аябай жакшы болуп атат. Кимге ушуну отургузам десе, бизге кайрылсаңыздар, бизде бар. Так, Алмурут, Маргарита, Марилла, Вильямс, Хайрусвет, булар бактериальный ожог болуп оорубай турган сорттор. Мурда биз мурдагы сабактарыбызда конференция, Санта-Мария, Юнская красавица, Лесная красавица, анан кийин Киргизская, Зимняя дегендерди алып келчү элек го. Азыр олордун бардыгы бактериальный ожог менен ооруганына байланыштуу, алардан полностью отказ бердик дагы. Мына антибиотик менен кармала турган сорттор. Бир эле жолу антибиотик чачып коесуңар, ушуну менен тура берет. Эч нерсе болбойт. Маргарита, Марилла, Вильямс, анан Sweet Crow, Crow Sweet деген сорту бар. Кимге керек болсо, бизде бар. Алмурут деген десеңиздер, ушул сорттон чыкпаңыздар. Берки алмуруттарды отургузсаңыздар, булар ооруп калат. 5 жыл багасыз, 6 жыл, 7 жыл бакканда эле гүлү менен жугат, бактериальный ожог, гүлдөгөн маалда эле жугат дагы, бир аптада эле капкара болуп агып түшүп калат экен. Канча чоң бактарда агып түшүп калганын көрдүк. А буларда антибиотик менен бир чачылат, анан эч нерсе болбойт. Ким алмурут отургузам десе, мына ушуларды отургузулат. Мына ылдыйкы зонага отургузсаңыздар, августтун башында эле бушактагы базарга чыгарасыңар. Жогорку зонага отургуза турган болсоңуздар, кышка сактала турган болот. Жогорку зонада катуу болот дагы, холодильникке тыгап неме киргизе турган болот. Түшүндүңөрбү? Жок. Анан слива туугандар, слива Стенлей, кургайт, Анжелино кышка сакталат, Black Splendor, Black Ambler, булар переработкага. Биринчиси Стенлей. Куршаптын сливасынан 5 эсе чоң экен, аксыныкынан 3 эсе чоң, таластыкынан 1 эсе чоң. Кактары аябай чоң болуп түшөт дагы, буга спрос аябай көп. Анан кийин бунун неси жакшы, мына азыркы мына ушул эмеде манилиальный ожог менен ооруп атат го. Мына сапсары болуп эле турушу менен сапсары болуп туруп жалбырагын таштай албай калып атат го, бул манилиальный ожог. Одон сырткары дагы курттары бар экен. Бүгүн информация берди Жаныш аке. Ошол курттар менен дагы күрөшкөндү, мына Жаныш аке эртеге өзүнүн семинарларында полностью силерге айтып берет. Мына ушуга өткүлө туугандар, мына ушуга өткүлө, ушунун кагы кымбат болот, ашы да кымбат болот.
Bu уровень 1200'ge çeyin oturguzarız. Olur. Нижний зонадан başlap верхний зонаға çeyin. Просто фаза созревания 15-20 дней продлевается. Мындай алмашып турат да. Ылдыйкы зонага отургузганда эрте кургатып аласыңар. 10 күн. Күн ысык болот дагы жерге жайып эле, шебенканы төгөсүңөр, шебенканы төгүп туруп эле, анан кийин азыр эмне камыштан кыша кылып, биз жакта өзгөндө аябай көп. Неме кылсаңыздар, биздин балдарга заказ берсеңиздер, хоть 1 000 000 квадрат метр ток беришет дагы. Кышаны жайып туруп эле, казанды алып келесиңер, чоң казанды 100 литрлик казанды алып келесиңер дагы, отту жагасыңар, анан кийин аткулак деген бар, аткулактын айрыктын боюнан аткулактай болуп туруп урук чачкан маалда оруп койгула. Оруп туруп кургатып койсоңуздар, анан баягыны немеге тандырга чаксаңыздар жакшы болот. Тандырдын күлүн полный алып таштап, жанагыны күйгүзүп 5-10 килограмм эме алып коесуңар. Күл алып коесуңар дагы, жанагы күлдөн 100 литрлик казанга 500 грамм күлдү саласыңар, аралаштырып анан суу кайнап чыкканда бир челек мына немени стенлейди салып туруп эле 1, 2, 3, 4, 5 деп туруп эле ковуч неме дурушлак менен сразу алып туруп эле кайра челекке салып барып кышанын үстүнө жая берет да. Баягы 2 күндө мындай болуп туруп эле пуп неме кылат да, кайра кичинелип баштайт да. Ошондо каңыңар жылтыраак болуп калат. Бети жалтыраак болуп калат, товарный вид укмуш чыгат да. Товарный вид вообще сонун чыгат да. Мына ушундай кылып кургатканга өткүлө. Мына ошондо анан баягы биз мындай базар бак кылып атабыз да, буну өзүңөр жеңгенге жөн эле күнгө таштап койгула, ол курый берет. Бул болсо именно Москвага, именно Европага, башка мамлекеттерге сатыш үчүн жасалат бул нерсе. Түшүндүңүздөрбү? Анан мынабу Анжелино бул кышка сакталат. Сальвадордон келет Анжелино 800 рубльден сатылат. Мына ушул Москвага барган балдар болсо билет, мына ушунун килограммы 1 килограммы 800 рубльден сатылат. Анжелино Сальвадордон келет. Сальвадордон келип, Москвада 800 рубльден сатылат. Бул кышы менен сатылып чыгат да. Бул апрелге чейин холодильникте дым этпей тура берет. Вообще бузулбайт. Анан мынау азыр ичи ак болуп атпайбы? Баягы сакталгандан кийин тышындагы фиолетовый свет ичине кирип кетет дагы, баягыны жарсан кызгыч болуп, жаман сонун дейт, дагы сонун болуп калат. Мына ушул Анжелино. Кийинкилери Black Splendor, Black Ambler, булар 90 сөөгүнү алып таштагандан кийин 1 килограммды тартып туруп, андан кийин сокко неме кыла турган болсо, бул 850-900 грамм сок таштайт мына. Сок үчүн. Bir kaynatып туруп банкага баса бересиңер, любой маалда ачып туруп ичсең өтө сонун болот да. Ким ошол сок кылып жүргөн болсо немеден, кайналыдан. Мына ошо Black Splendor, Black Amblerге көңүл бөлгүлө, будан Повидло дагы сонун болот, будан Жем дагы сонун болот. Производствого аябай жакшы соктор, эки сок. Көп эме берет баарында, түшүмдү көп берет бул. Бирөөсү 100 граммдан жогору болот. Чоң болот мындай. Badam, Kızılcar, Koçtepe, ana mına aksının içi badam oturursanızlar bolot. Mına aflat neme, İtagar susun boylap, mına badam onca jakşı bolu örmek. İtagar susun boylagan jaktarga funduk ekisiңер керек. Funduk. O neme geçeyim. Sarı çelekten beri funduk eksеңizdер bolot. Badamda olsa, mına sarı jayık polny ile badam kılsаңыздар bolot. Ana mına Ferduel, Feragnes, Texas, Nonapred, Bayro, Makako деген sorumlu var. Mına uşul birinci Ferduel, Feragnes, Texas, Nonapred sortu. Tuğanar bul 15. aprelden giyin güldü. Mına sizler bizim badamlarımız 1. Mart'ta gülde olatta uşu gürkete öğret, kar urukaya öğret. Düşün biri alsak biri alar beyza. Abul 15. aprelden giyin, 20. aprelden giyin güldü gevirki yerlerde. Sonum olur. Kim? Mına o zerikçeyle adamlık iken de mına Kırgızdın demezin yani. Bu da olsa cengi. Anan keyin bu ağa yaşık izlemeysin, kapka sal koyasın. Anan özünün nemezinde söğünde 3 yıl tura öğret. Cangak yarım yıldan keyin cangak tura verse, maylı cangak kangsıp kalat koy. Abul işlerse olmay tura öğret. Anan bunun 1 hektardan bunun nemesi mağızından 2 tonnadan 3 tonnaga çeyin beri. Mağız. Bu degen badamdın özümez. İçindeki dağılgan, çağılgan dernek var mı mağızı. 2 tonnadan 3 tonnaga çeyin mağız verir. Mağızı uğur oturar. Ana mağızın sıkkandan keyin mağızına
маңызды майына 35 евродан ошто күтіп отырышат. Қачан қырғыздар ушул феррагенесте отырғызат, анан кейін біз ошону алып, сығып, анан Европаға майын кетиребиз деп, бир чоң фирма келип алган, күтіп отырышат. Ошону эккиле. Анан майын сығып алгандан кейін, буда жымык калат, билесиңер, жымыкты аябай кургатып, анан кейін жымыктын сыртындагы бая сары кожурасын тазалап туруп, ақтын өзін тегерменге тартып тұрып, кадимкиде ун кылып жесек болот да. Мына дүйнөдө жүзүндөгү эң таза, эң кымбат без глютеновый ун болот. Эгерде баткен, ош, жалалабад болуп бардыгыбыз 2 миллиард FL 677 деген тамырда, бул тамыр сууну аз талап кылат дагы, бир жылда 4 эле жолу сугарып койсоңуздар, 4 жылдан кийин түйүп туруп, анан кийин түйүлдүк формировация этип, ичин сүткө толтуруп аткан малда бир эле жолу сугарып койсоңор болду, кете берет. Түшүндүңөрбү? Сууну өтө аз талап кылат. Макако менен байра. Бирок түшүндүрүгү белки сугаттыкынан калышпайт. Түшүндүңүздөрбү? Аябай майлуу болот биздин адамдарыбыз. Мына Калифорния деген штат бар Америкада. Бир жылда 6 миллиард долларга бадам сатышат. Бир жылда 6 миллиард долларга бадам сатып турушат да. Мына ошол биз дагы 3 область жалаң бадам кыла турган болсок, Кыргызстандын унга, майга болгон муктаждыгын биз жоюп тура алабыз да. Түшүндүңүздөрбү? Анан сатабыз. Эң биринчи покупатель Индия экен. Индияда, мисалы үчүн бизде kel нано өстүп кетти го. Индияда болсо kel жаңгак өстүп кетти экен да. Анан кийин bir тарелкага 7 жаңгак салып чыгат экен. Кешью, пекан жаңгагы, жер жаңгак, грецкий орех, биздин бадам, анан кийин мистет салып чыгат. Сортуна гарантия. Көктөшүнө сортуна гарантия. Анан мына азыр 0550-20-00-07 жөн ассаламу алейкум деп жазсаңыздар, сразу менен робот эме жөнөтөт, ссылка жөнөтөт. Ошол ссылка менен группага киргиле, ошол группада мага 50 көчөт аксы, 50 неме стендей, анан кийин бир 20 бадам деп жаза бергиле. Ошол жерде модератор балдар отурат дагы, анан сизге личкаңызга чыгат. Аке, качан аласыз, кайсы күндө сизге удобно деп, бир күндө алабыз дагы, холодильник менен жүктөп келип туруп, Абдыманов аканыкине коюп, 2 күндө таркатып коебуз. Хорошо? Транспортировка бесплатный? Бесплатный. Силерге тиешеси жок, силер nereden $4 ала бересиңер. Номерди кайталап коюң. 0550 Номер 0550 20-00-07. Başına kaytara koymuş. 0550 20-00-07. Бизге окшогон дагы 15 фирма иштеп атат. Эң аз көчөт саткан биз 200 000. Башында 2015-жылы мына Багдабад башталганда көчөт 5000 көчөт араң өтөт эле. Азыр ошонун саны 2 миллионго жетти. Борбор Азия Бакмандар биримдиги тынымсыз элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрүп, азыр ушундай болду. Ошол 2 миллион көчөт Куда кааласа 3 жылдан кийин 1 эле килограммдан түшүн бере турган болсо, ошонун бардыгы базарга чыгат да. Ошол арзандатат биздин базарды. Жылдан жылга базар арзандайт дагы, анан кийин дүйнө жүзүндөгү стандарт алма, стандарт болгон дамду, слива, стандарт болгон татынакай жүзүмдөрдү жеп калабыз да. Түшүндүңүздөрбү? Анан бир эле ушун менен тим болбостон Борбор Азия Бакмандар биримдиги ушуну менен мына Борбор Азия Бакмандар биримдиги тынымсыз аракет кылып, мына ошол биздин жетекчилерге жолугуп жүрүп, мына ошол азыр түштүккө, түндүккө эки заманбап, ошол эле Польшадагыдай, Германия, Түркиядагыдай кылып туруп, заманбап көчөткана ачканы аракетибиз өтө күч. Мына бизде Бакыт Төрөбаев өзү 5 жолу кабыл алып, ушул инвентро лабораториясы менен сапаттуу көчөткана курганы, ошол киши өтө каттуу мээнет кылып атат, аракет кылып атат. Куда кааласа $10 миллион Ошко, $10 миллион Бишкекке бөлүнүп туруп, эки жерде заманбап
питомник болот. Ошол питомниктен көчөттүн баасы азыркыдай $4 эмес, 100 сом болот. 100 сом болот. Мына. Эмне десеңер бар жокту чыгарып беребиз. Адан сырткары ошол эле көчөтканада мына биздин шаарларыбызга баягы кооз гүлдөй турган, анан кийин кичинекей бойлору кичинекей болуп өсө турган декоративный сонун неме баягы дарактарды да чыгарып беребиз. Буга акация, глицина, баягы краснолиственник, магнолия деген баягы аябай көп Америкада, башка жактарда жазалган немелерди ушул жерде чыгарып беребиз деп. Кудайым буйруп насип этсе, мына бардыгыңыздардын сабатыңар жоюлган туугандарым. Туурабы? Силерден сураныч. Facebook'a киресиңер. Ошол Facebook'та Борбор Азия багбандар биримдиги ушул жөнүндө тема жазса, астына комментарий жазып, анан өзүңөр да пост ачкыла. Бизге заманбап инвентуро лабораториясы менен көчөткана аба менен суудай керек болуп атат деп айткыла. Себеби дегенде жылдан жылга көчөттүн эмеси өсүп кетип атат да. Азыр быйыл 2 миллион көчөт $4 миллион, неме $8 миллион кетип калат да. 2 миллион көчөттө. Кийинки жылы уже прогноз 5 миллионго болуп атат. Уже $20 миллион Кыргызстандан чыгып кетет да. Эгерде биз 2 көчөткана кое турган болсок, түндүктө 50 миллион, түштүктө 50 миллион көчөт чыкмак да өзүбүзгө. Эң сапаттуу. Анан ал жактан топурагынан келген көчөт бул жакка көнгүчөй дагы канча убакыт кетип калып атат да. 1 жыл, 2 жыл адаптация болуп баягы ичиндеги сокту сүрүп, анан кийин ширин алма чыгарып бергиче убакыт кетип калып атат. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, жазгыла ушул жөнүндө инвентуро лабораториясы менен сапаттуу көчөткана курулуш керек Кыргызстанда дагы. Көчөткө келгенде кандай туташ жолдорунду айтасыңар да силер, Ошол эмеде Телеграмга киргиле, Телеграмда 14 агроном бар, бутоочусу бар, баягында илдет менен күрөшө турганы бар, зыянкеч менен күрөшө турганы бар, силерге сорт тандап бере турганы бар, анан келип туруп бригадалар бар. Келип өздөрү 1-2 күнүн ичинде 15-20 гектар бакты кыркып кете турган балдар дагы бар да. Бардык комплектация бар. Эми силерден только ошол Телеграмга кирип, тынымсыз өзүңөрдүн багыңарда болуп аткан проблеманы айткиле. Мынабу эмне деген курт, мынабу эмне заң басып атат, мынабу эмне эрте гүлдөп алды, мынабу гүлү эмне алдыдагы гүлүн таштап берди. Ушулар жөнүндө тынымсыз ошол жерде сабак болот. Мына бир күндө 10 суроо берсеңиз 10 жооп аласыз. 20 суроо берсеңиз 20 суроо. Сиз берген суроодон бардыгы пайдаланат. Ошол жооптон. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, топтолойлу. Мына өзбек туугандар бир эле жөн эле баягындай неме боюнча мындай проблемада эмес да бул. Бул кичинекей неме, короче, пияланы күл менен юуш немасы, группасы деп ачып алган, ошол жерде 50 000 келин бар экен. Ачыткы менен хамыр туруш менен нон кылабыз деген группасында почти 100 000 адам бар экен. А бул эсе эң чоң проблема болуп атат. Кыргызстандын багбанчылыгын өнүктүрүү эмесине биз ошо биригебегенбиз, ошо чатак да. Анан мына Telegram неси жакшы, тынч да. Уведомлениясын өчүрүп койсоң, ошол жерге келе берет. Кечке маал иштен кийин отуруп, акырын баягындай намазды окуп алып, майка турсуйчан болуп отуруп алып карап коесуң. Не болуп атат? Не болду? Ошол өткөндө чаңдашканда сорту бузулбайбы? Жок, эч нерсе болбойт. Жаңгакты эле 10 километр жакындашпаш керек реликтивый бактарга. Жаңгакты кап чыгарып берет да, астына кап тебирет. А калгандары эч нерсе болбойт. Но Венгеркага уласа болобу, Стенлини? Стенлини Венгеркага уласа болот, Стенлинин немеси сапаты түшүп кетет. Чоңдугу кичинелип кетет да. Биринчи жылы чоң эле болот, кичине көчөт малда, кийин 3-4 жылдан кийин кичинелип кетет да. Калгандай мыйман барын чыгарыш керек. Канча миң. Эми туугандар жаңы жер ачып атабыз. Кимге ошол баг отургузам десем, мына ошол акимиятка кайрылгыла. Азыр жаңы жерлер ачылып атат. Узак мөөнөткө 25 жылга жерлер берилип атат. Келип аукционго катышып алгыла. 25 жыл 10 гектар жер алып туруп бак кылып алгыла. Россия, Россия ондай мындай бар жок. Эч нерсенин кереги жок болуп калат сенин тууган уругуңа. Бардыгын алып келип ошол жерде иштетип. Жакшы болушунда жерди да алып таштап бизде ысык болот. Менде суроо бар да. Но биздин кызылжарда гилаз эгишкен да. Баткенден көчөт алып келип. Но 10 жылда пишмал албайбыз да. Бая айттым го. Же чаңдашпайт, же жанагы айры керекти бир деке болуп атат да. Эми бул жерде мына
Bunun düşün berbegenin bir ile sebebi Kızılcar'da gün batısı keten yenelik var. Yenelik var. Oşol çağında kabul alıp mömöge ötközü turgan. Oşol yenelik kurgap kalan. Atalığı normalde turuyor, yeneligi kurgap kalgandık için oşol için ala albaydı. Hazır men ayttım go, skini alap ben sifkar. Oşol alып kelip turup çıvığынан ulagıla oşol ösüp atkan nemelerge. Hatta bu jarımını alıp turasыңар да. Mömösü onda çoğun olsa da uzaktı. Bir sürü algan yeri var mı? Usulda uzak. Oşol men yanımda ekkenler var, ala albaydı da düşün. Şum ala albaydı anan 15 yıldan beri ala albaygenler. Klimat turu gelbeydi. Klimat turu gelbeydi. Mömö berbeydi o. Gün batısı kelip turdu. Biz bak östürüde, bab östürüde. Peygamberimiz aytkan, erten kıyamet kayın bolsa bugün baktık dedi. Eğer biz oşo baktıkken bolsa, oşol bakta tigilgen baktın Cuğudap ceybi, mömözü ceybi, kurt kumursa ceybi, oşol soğuk kıyamatta çeyin berip turat eкен. Sizlerge oşol soğuklar sizlerge razı olsun. Daima жақшылық күндерде жолығышайлы. Құдай Тағалам эмне тілек қылса ошо тілектердің барлығы қабыл болсын. Allah razı olsun. Gelgen kadamlarınızlarga razı oldular.